Ayalыңыз көп тапса, эркек эмне кылыш керек? Бүгүн көп үй бүлөдө мындай болот. Аял күйөөсүнөн көп таба баштайт. Ошондо эки чектен чыгуу көрүнөт. Биринчи чеги күйөө ишти таштап, диванга жатып алат. Аялым алып келет деп күтөт. Экинчи чеги аялдын ийгилигине кызганыч көзөмөл. Сөгүнүү, шек саноо, анын акчасын башкаргысы келүү. Ошентип, үйгө жардам болуш керек болгон акча үйдө урушка себеп болуп калат. Урмат түшөт, жакындык сууп калат. Аял баарын көтөрүп, чарчап чалгат. Бир нерсени түшүнүү маанилүү. Аялды жана балдарды камсыз кылуу эркектин түз милдети. Аял бай болсо да, күйөөсүнөн көп тапса да, аялдын акчасы анын акчасы. Ал үй бүлөгө жардам бериши мүмкүн, бирок бул анын милдети эмес. Бул болсо эркекке эс алып кое берейин деген себеп эмес. Ишти таштаганга шылтоо эмес. Аялдын ийгилигин колдогула, сүйүнгүлө, бирок жоопкерчиликти анын моюна оодарбагыла. Туруктуу өсүңүздөр. Кошумча иш, квалификацияны көтөрүү, тартип, күн сайын бир кадам алдыга. Азыр аз тапса да, өсүп жаткан эркекти аял дагы, балдар да, өзү да урматтайт. Бул тема сизге тааныш болсо, комментарийге плюс коюңуз. Анда аялдар үчүн да өзүнчө ролик болот. Күйөөсүнөн көп тапкан аял үй бүлөдө кандай жүрсө, ынтымак сакталат.